Бишкек мэриясы жаңы жылдык салют аттыргандан бери бир топ сынга калды. Абанын тазалыгына, жаңы технологияга үндөгөндүн ордуна өздөрү абаны булгап, каражатта коротушту дегендер бар. Мэрияга караштуу бир мекеме өтө жай болсо дагы акырындап күн энергиясына өтүп жатабыз дейт. Күн панелдерин 2018 жылы орнотконбуз. Бүгүнкү күндө бу жерде 728 квадратка коюлган. Бир күн панелдин кубаттуулугу 1,4 киловатт. Общий бир жылда 518 киловатты чыгарат. Бир жылда экономия, если акчага сомго айландыра берсек, 1 миллиондун тегерегинде бизге кубаттуулугун кошуп берип атат. Бизде болсо бул неге дегенибизде сууну жылытып берүү системасы. Бул күн чыкканда күндүн нурун алат дагы ошону менен биздин сууну жылытып берет. Мисалы мустак суу 12-14 градуста мустак келип атса, ошону биздин потребительдерге котелго кетип аткан подпиткабызды бүгүнкү күндө бир 35-40тын тегерегинде жылытып берүүгө кубаттуулугу жетип атат. Бул мекеме мындай панелдерди дагы башка 2 районго орноткон. Жайылтуу үчүн мэриянын каржылык колдоосун күтүп жатат. Миллиондон ашык калкы бар шаар үчүн бул көлөм өтө аз дегендер бар. Күндөн энергия алуу жаңы ыкма. Баардык жагынан пайдалуу деп энергетиктер өздөрү айтканы менен бул технология анчалык кеңири жайылбай келет. Анын бирден бир себебин электрдин баасына байланыштырышат. Алар светтин баасы арзан жерде бул технология абдан кымбат көрүнөт. Өзүн актоо мөөнөтү узарат дешет. Сейчас у нас большой заказ идет с Узбекистана, там активно поддерживается это государство. Азыр бизге Өзбекстандан чоң буйрутма бар. Германия, Казакстан, Орусияга экспорттойбуз. Кыргызстанда электр энергиясы арзан болгондуктан күн панелин сатып алгандар аз. Свет жетпеген тоо таштагы эс алуу жайларын алышат. Азыр мыйзамдар өзгөрүүдө. Жакынкы жылдары сатып алгандар бизде да көбөйөт. Бул тармакта ишкерлер көп мыйзамдар өзгөрдү, дагы жаңылоону талап кылат дешет. Ошол аркылуу технологияны жайылтып эле эмес, технологиянын өздүк чыгымын дагы арзандатууга болот дешет. Эң ири станция көл кылаасына курулат деп камылга жүрүп жатат.